Ушу Кыргызстандын центри ушу Төрөбаев турат, ушул жерде айыл чарба министричи. Бул жерде Манас атам эстелиги турат. Эмне айткым келет, кыргыз элим бүгүн 20-жылында жылкынын баары сифилис болуп атат. Уйдун баары яшур болуп атат. Картошканын баары китайский болду. Кыргызстандын бүт причиналарын изилдесем, барып ташыйып кете калат экен. Бүт жерге өзүнүн иштерин коюп, эң башкысы кандай айтсаң да тоо отпойт да крышабайт дейт. А башкалардын баары камалат. Ташыйып иштерин күн булдан неприкосновение салды. Бүт контрабанда, оорулуу жылкынын баарын кийирди кыргыз элим. Жайлоодон кымызды чалбай калдык. Бул Кыргызстандын толук ээси биз болобуз кыргыз элим. Анан мен Ташиевке деп же Жапаровка деп мен эч кимге болушу же жаман көргөн жок. Мен болгон чындыкты айтып атам. Биз Кыргызстан казыр ушу жээкте турабыз кыргыз элим. Оору каптады. Любой причинаны анализдеп келсем барып Ташиев кете калат. Именно ошо менен бул бийликти да алган. Ошо менен ортодо ачык күрөшүп, эркекчечи президент ачык күрөшпөй, ушул кылтыйма интригандар менен жана Шакиев деген эң чоң интриган, эң чоң. Азыр главный идеолог болот Ташиевдинчи. Эң главный интриган ошодо. Ушулардын баары чогулуп алып бир биздин жаныбарыбызды, жаратылышыбызды караган жок. Мен жөнөкөй эле кекилтип мониторинг кылып келе Ташиев кете калып калдым кыргыз элим. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич, жалпы мониторинг кылыңыз. Бүт мал салдын баары оорупту. Бул айылбектин бир жагы кыргыз элим. Ташиевке фанат болбой эле койгулачы. Ал того не стоит даже, унутуш керек аны. Ал Европада может бир жерде жүрөт там. Толстый бочка, сумка акча менен, ал любой там кишилер аны Интерпол болобу, сыры болобу уже. Торпок жетелгенде жетелип кетет да. Ал жөнүндө көп сүйлөп кереги жок. Могу мамлекеттин эртең келечеги, ушул жерде ветеринарный служба бар. Ушул жерде эмнебиз бар, бүт адистик көз карашы жок кишилерди алып келди да. Балыгын грибок болуп атат, картошканы чирип атат кыргыз элим. Тоң, эмне биологический бүт таратты да буларчы. Адис эмес да, булар только акча жасаганы келген, кыргыз элим. Акча мына Садыр Нуркожоевич өзүңүз результат кылыңызчы мамлекет. Бүт малдын баары оору, массовый кутулбас оору менен. Бузбай индейстин бизондорду американцдар кырып алып индейс кырганда болот. Малыбыз кырылса кыргыз элим кайда барабыз? Жайлоого чыгып сүт кантип ичебиз бийин сүтүн. Порошок менен сүт ичип калып корейский. Ойлонолу кыргыз. Мен жөн эле лентамды карасаңар Фейсбукта, мен жөн эле поискада жүргөм. Поискада аны кеткен кишини тепкилеп аны эртең келип калса керип кетет, серип кетет деп Ташиевди. Келеби, келбейби мага не важно. Менин главный Кыргызстан элин келечегин коргоп атам. Мен андан коркпойм Ташиевден. Ал мага келеби, келбейби мага не важно. Кыргыз элим биз ойлонолу. Эң башкысы Садыр Нуркожоевич адистик көз караш барларды алалы кыргыз элине. Адистик сатылбаган, сатпаган таможняда малды токтотуш керек ал карантин служба. Чыныгы жашырмай, ачык иштешели. Оору жылдан жылга түрлүү оорулар, неуправляемый оорулар келет. Мен өзүм мониторинг кылып жүрөм го баарын. Бүт Кыргызстандагы ушу азапка түшкөн причинанын баары политический көз караштан атайын. Болгон жерге элди тукуруп, токмоктун базары болсо токмоктун базарын көчүрүп, малдын баарын оорутуп, ушундай атайын Ташиевдин бул политикасы болчу да. Бүт бар, даже сыймыкты эле ошону чыгып алып. Ташиев эркек, Садыр Ташиев эркек болсо бир жумуш берип койбойбу? Бир күндө акимдер коюп атат башка. Деп андан эмес, ошолорду ортодо элди чакап, элди колдонгондо бул политиктер колдонот. Кыргыз элим, эгер Садыр Нуркожоевичти Кыргызстанга кайсы бир жерде бирден болсо мен кайтып чыгам мен ага. Мен Бакиев кайтып чыккам, мен Атамбаев кайтып чыккам, мен Соке менен кырмашкам. Сокени прямо кетирген аракет кылгам. Үйдөн акыркы сапарга кеткенсиз коштошуп чыкканбыз. Кыргыз элим, Садыр Нуркожоевич улуу бийик бурчтарда турабыз. Бүт адистик көз карашы барларга басым жасагылачы. Мамлекеттин кички школдун жанында балдардан бери уулуу тамак жеп атабыз. Картошка өзүбүздүкү эмес. Эмне деген чоң мамлекет эле. Ушул жагына көңүл буруп койсоңуз, могу ушунча империяны түзүп коюп, алдаң балдаң деп жүргөн оомат келди. Бүттү эми биз жыргайбыз, биз бизнес кылабыз деген Төрөбаев кызматтан кетиш керек.
макул эми төрөбөйт мени жамандабайт. Результатын көргүлөчү кыргыз эли. Результатын көргүлөчү. Эмне болду? Туура эмес политика өткөрүп атат. Туура эмес иштер жүргүзүп атат. Адистик көз карашы бар киши менен иштеген жок кыргыз элим. Биз мамлекет сактап калалычы кыргыз элим. Биз истинный хозяин кыргызский земли кыргыздар болобуз. Өзүңөр эсиңерге түйүп койгулачы. Биз бийликтин ээси болобуз.